Дагы бир ушу биздин эфирибиздин олуттуу суроосу бул деген карыз. Бүгүнкү күндө өзүңүзгө белгилүү болгондой биздин мамлекет абдан чоң суммада карызбыз. Биздин бүгүн тирүү басып жүргөн адамдарыбыз эмес, биздин ошол бүгүнкү күндө ушул вируска чалдыгып өлгөн жарандарыбыз дагы, өз ажалы менен өлгөн жарандарыбыз дагы бүт бардыгы тиги дүйнөгө кетип баратканда ошол карыз мойнуна илинип кетип атат. Жана биздин жарык дүйнөгө келип жаткан ар бир кыргыз наристебиз төрөлгөндө эле алар ошо 50 000 сомго жакын акчаны карыз менен кошо төрөлүп атат. Ал эми коомчулукту кызыктырган бир суроо, ошол биздин тиги дүйнөгө кетип жаткан жарандарыбыз ошол карызды мойнуна алып кетип жатат. Ошон үчүн алар тиги дүйнөдө ошол жарандарыбыз жооп береби, же болбосо ошо карызды алып жаткан биздин мамлекет жооп береби? Бул мындай да, өзү пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам да карыз алган, карыздан кутулган. Динибизде карыз алуу бар, карыздан кутулуу бар. Карыз албаганга аракет кылыш керек. Өзү такыр эле. Бизде динибизде ушундай кылып айтылат, эгерде таптакыр ушу зарылчылык өтө эле болуп калса, ошондо карыз алсаң болот. Так, мисалы, карыз албаганга аракет кылыш керек да, карыз албаганга. Адам өлүп кала турган болсо, ошондо дагы эмне деп сурайт, ай, мына карызы барбы жокпу? Карызы болсо, ким кепилдик алат депчи. Кепилдик алгандан кийин, аласа бересеси болгондон кийин анан жаназа окулунат да. Бул карыз маселеси өтө олуттуу маселе. Экинчиден, бүткүл дүйнө бүгүнкү күнү карыз менен жашайт экен мамлекеттер. Ошо эле Америка, ошо эле биздин кошуна мамлекеттер, Казакстан башка. Бизде өзүбүзгө деңгээл карыз быйыл эле алынган жок да. Ушул вопростордун бардыгын былтыр, 5 жыл, 10 жыл мурда, 15 жыл мурда да көтөрүш керек эле. Качан ала баштады? Эң биринчи карыз алгандын эшигин качан башталды? Бүгүнкү күнгө чейин карап туруп эми зарылчылыкта алынып атканы. Демек, карыз бүгүнкү күндө ушул жерде алынып калган жери жок. Түшүнүктүү да? Ошон үчүн карыздар ошо топтолуп келип атат. Дагы будан арда жашообуз бар. Дагы алышы мүмкүн. Дагы барышы мүмкүн. Ошо кандай болбосун, ушуну кутулууга албетте мамлекет буга жоопкер. Мамлекетке ким жоопту келип атабы? Биз мисалы мындай да болушу мүмкүн да, мен бүгүн келдим. Мага чейин бирөөлөр карыз алып койду. Ошон карыздан кичинеден кутулуп атам. Не значит, что мен алып кутулбай коюп аткан жерим жок да. Мага чейин канча алып толтуруп салса, мисалы. Андай эмес. Ошон үчүн анан кийин баягы Кыргызстан ар бир баласына ошо өтүп атканда мойнунда карызы болуп кетип атат. Андай жок. Шариятыбызда андай жок. Бул мисалы шариятта жана балда тиги дүйнөдө ошо бирөө алган карыз үчүн жок. Мисалы эч ким мен бирөөдөн карыз эмесминби? Болду. Вот ошо менен кете берет. Анда биздин төрөлүп аткан наристелерибиздин деле карыз болуп төрөлүшү бул туура эмес нерсе экен. Туура эмес, ол жана аша чабуу эле, ал жөндөр эле саясатташтырып эле, коркутуп эле, үркүтүп эле андай эмес. Бирок иншалла ушул жерде бир тазалыкка жана мындай деп айтылат да, мисалы сиз бирөөдөн карыз алсаңызчы, бизден деле суроо берип калат, ушуна карыз алып, ушуну иштетейин дедим эле, мындай алайын деп. Биринчиден тойго карыз алба. Жыргап, сейилдеп, рахаттанганга карыз албайт адам. Карыз каерде муктаж болсо, ошону бүтүрүп алганга, ушу үйдүн бир жери бүтпөй калды, ошон үчүн алам. Ооруп атты эле, дары-дармек акча жок, ошон үчүн карыз алам. Эми карыз алган киши алып пепси-кола окшогон напитокторду ичпеш керек. Жөн эле крандан суу ичсе боло берет ал. Так, ал ет жебей эле койсун. Бурчак деле жесе деле ошондой эле калория. Ал таксиге түшпөй эле койсун, жөө басса деле ошол жерге барат. Көрдүңүзбү? Ушул жерге кеткен акчаларды эмне кылыш керек? Карызга бериш керек. Демек, нар жак бер жак чыгашаларды биз токтотуп, исрапкерчилерди токтотуп, мамлекет ошого жакшынакай карап, налогторду неме кылдыртып туруп, акырындан кутулганга аракет. Мамлекетке түшүп аткан акчалар кайда? Ошо карыздан кутулганга. Биздин карыздар деле андай эле чоң эле проценттин немелери эмес экен. Грантовыйлар бар, башкалары бар. Ошон үчүн биз мамлекетте өзүбүздүн кендери бар. Өзүбүздүн алхамдулилла соодагерлерге мүмкүнчүлүктөрдү берип, ошол жерден жана бардык элибиз алдабай, светтикими жакшынакай төлөйлү. Жакшынакай суунуку жакшынакай төлөйлү. Двойной бухгалтерия, балакат-салакаттердин баарын токтотуп, теневой андай мындайлардын баарын токтотуп, баарыбыз ойлонуп, ошо кой, ушу мен мамлекетке ушу менин салымым болсун. Ошого сооп да калам. Мен ушуда төрөлгөнмүн, каным төгүлгөн, ушул жерде мен өлөмүн, ушул жерде мен көмүлөмүн дегенде. Ушул жерде Алла Таала рызкы берип атабы? Ар бир кандай гана улут болбосун, мен кыргызстандыкмын, Кыргызстан менин жүрөгүм деп туруп, мекеним деп сүйүп жашай турган болсок, мыналарды кутулганга аракет кылсакчы, мамлекеттегилер да тиякта уурулар эмес, чөнтөк уурдап анан качып кетип калгандай. Жок, ошол жерде да бир жакшынакай карап туруп, жылда акырдан үзө берсе, жараткан Алла жардам берет, оңой эле кутулабыз буюрса. Мындан келди, буну биз жалгыз эле мамлекеттин башына салбастан, жалпы коомчулукта жардам берип,
жанагындай сиз айткандай уурдабай албай келген акчаларды калыс бөлүп чечсек боло турган нерсе экен.